Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн онлайн сабакта жат жазуу жазабыз. Жат жазууда 6 тапшырма берилет. Тапшырмадагы берилген сүйлөмдөрдүн туура катарын гана көчүрүп жазуу менен бирге силер чакан байланыштас маанидеги текстти түзөсүңөр. Силер туура, так жооп берүүгө жакшы ийгиликке жетишиңер үчүн окуу китебиндеги эрежелерге, алган билимиңерге таянууңар, көз жүгүртүүңөр керек. Анда эмесе мен силерге ийгилик гана каалайм. Бул жылмаюулар силердин ийгилигиңерге түзөм-түз байланышлуу болот. Себеби жылмаюу ийгиликтин башаты деп. Анда эмесе биринчи тапшырма. Тарпаң дал ошол төөгө мингени Тарпаң баатырды чабышы күлкү туудурду. Демек, дал ошол төөгө минген Тарпаң баатырдын чабышы күлкү туудурду. Демек, ушул 3 варианттагы өзүңөр эсептеген туура вариантын гана дептерге жазасыңар. Экинчи тапшырма. Жогоркудай эле мында да өзүңөргө туура келген, өзүңөр туура жазылган сүйлөм мына ушул деп эсептеген гана сүйлөмүңөрдү дептерге улантып жазасыңар. Бул силердин экинчи тапшырмаңар болду. Үчүнчү тапшырмада азык-түлүктү 3-4 айга жетерлик камдап алганбыз. Балдар, бул жерде силер татаал сөздөрдүн жазылышы жөнүндөгү эрежелерди эске алышыңар керек. Себеби мында 3 вариантта тең ар кандай жазылган, силер алардын туура вариантын гана дептерге жазасыңар. Кийинки 4-нчү тапшырмага көңүл бурабыз. Күн жаай баштады, тыныраак, ылдамыраак баскыла. Күн жаай баштады, тыңыраак, ылдамыраак баскыла. Күн жаай баштады, тыңыраак, ылдамыраак баскыла. Демек, балдар, мында өзүңөрдүн билимиңерди, ойлоо жөндөмүңөрдү текшерип, мына ушул туура вариант деген гана катарга токтолосуңар да мына ушул сүйлөмдү жазасыңар. Ошондой эле 5-нчи тапшырма. Мында да татаал сөздөрдүн жазылышы жөнүндөгү эрежелерди эске аласыңар. Жана н жана ың табыштарынын айырмачылыктары же болбосо жазылышы жөнүндө эрежелерди да эске аласыңар. Бул биздин 5-нчи тапшырма болду. Демек, алдыда акыркы жат жазууну жыйынтыктоочу 6-нчы тапшырмабыз. Мына ушул менен биздин жат жазуу ишибиз жыйынтыкталат. Бул 3 вариантын тең бир сере окуп чыгып, шашылбай 6-нчы сүйлөм менен жат жазуу ишин аяктайсыңар. Бул силердин онлайн түрүндөгү биринчи жат жазуу ишиңер болду. Анда эмесе балдар, силерге ийгиликтерди каалаймын. Ийгиликтер коштосун. Жакшы ийгиликтерди же болбосо жакшы баалардын ээси болушуңарга чын жүрөктөн тилектешмин. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.